1 октябрь улгайган адамдардын эл аралык күнү 1990 Бириккен Улуттар уюму тарабынан расмий майрамдардын катарына кирген. Өлкө эгемендүүлүккө жетишкен 30 жыл аралыгында карлардын күнү жылга салтанаттуу кырдаалда белгиленип келет. Бүгүн 1 октябрда Балык шаарынын мэриясында карыялар күнү салтанаттуу белгиленип, каладагы эмгек ардагерлери, улгайган ата-энелерди жергиликтүү бийликтин башчылары куттукташты. Балык шаарынын бюджеттик каражатынан карларга 275.500 сом бөлүнүп, 80-90 жаштагыларга жана 50 жыл бирге жашашкан үй-бүлөлөргө акчалай жардамдар берилди. Үйүндөгү ден соолугу начар карларга белектерди жеткирип беришти. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин апалар, аталар. Карысы бар, ыңырысы бар демекчи. Сиздер бар. Кудайым буйрса, биздин ырысыбыз бар. Ушу сиздер болгон күчүңөрдү, жаштыгыңарды, болгон аракетиңерди ушу мамлекетке, элге жумшап, бүгүн биз жаштар жакшынакай, эгемен мамлекетте жашап келатабыз. Ошон үчүн биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Поздравляем вас с этим праздником. Желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы никогда не болели, чтобы у вас дома все было спокойно, тепло, и чтобы ваши дети только радовали вас. Апалар, ағалар дегенде майрамыңыздар құтты болсын. Қарылық қандай немесің, қағалаған татыр емесің. Қайран өмір 25, қай жерде қалды елесің дейді. Ошол 25 жаш елесіңіздер балдарыңыздарға, жаштарға берген. Құдай тағам ел жұртымызға тыныштылық, бейбітшілік бер. Ошол жаштардың турмушу, иштеген иштери, келечектери кеңири болсун. Ал эми сиздерге калган ырыстуу карылык, арыңыздар өзүңүздөрдүн бала батыраңыздардын, жаштарыңыздардын, жакындарыңыздардын урмат сыйын көрүп эле ушул жашыңыздарга каниет кылып, ушуну Кудай куткулагыл, эл журтуна Кудай тынччылык бербөй, Кудай жаштарга берсин өмүрдү, Кудай жаштарга берсин жакшылыкты телеп эле аман эсен жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин шаарыбыздын тургундары, урматтуу биздин аталар, апалар. Ушу бүгүн 1 октябрь эл аралык каарылар күнү майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн өзүмдүн атыман, ушу мэриянын кызматкерлеринин атынан, шаардык кеңештердин депутаттарынын атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук каалайм. Оорубаңыздар, аман эсен болуңуздар. Үйүңүздө тынччылык болсун. Балдарыңыздар аман эсен болсун. Ушу бардык жаштыгыңызды, бардык күчүңүздөрдү ушу шаарыбызга жумшап, эмгек кылып, бардыгыңыздар салым кошуп кеттиңиздер эле. Ошон үчүн сиздерге таазим кылабыз. Ошондой эле биз мэрия тарабынан колубуздан келишинче чакан болсо дагы кичинекей майрам тартуулап, кичине аз болсо дагы ушу белектерибизди сиздерге тапшырып атабыз. Ошону аз болсо дагы туура чын жүрөгүбүздөн кабыл алып коюңуздар. Баардыгыңыздарды ушу жакшынакай майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Бүгүнкү күнгө чейин номер 4 гимназия мектебинде тарых мугалими болуп иштейм. Ошону менен эле бирдей эле бүгүн карылар күнүндө шаарыбызда уюшулган ай менен фольклордук этнографиялык тобунун апалары менен бирдикте бүгүн ушу биздин өзүбүздүн шаарыбыздагы кары апаларды, аталарды куттуктаганы келгенбиз. Карысы бардын ырысы бар деп айткандагыдай жергебизде бүгүн майрам. Бир эле биздин жергебизде эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө, анткени себеби бул эл аралык майрам катарында эсептелинет. Карылардын башы өткөн жолу бул келечек жаштарына багыт берүү болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүн биздин шаарыбыздын мэриясы, шаардык кеңештин мүчөлөрү бүгүн ушу
карылар күнүнө карата эң жакшынакай салтанат уюштурган экен. Мына ошол жерге шаарыбыздын карылары келип эң жакшынакай сый көрүп жатабыз. Биз өзүбүз дагы ошол ай менен фольклордук этнографиялык тобудагы жалаң пенсияга чыккан мугалим эжелерден турабыз. Уюшулганыбызга ушу 6 жылдын жүзү болду. Бүгүнкү күнү бүткүл эл аралык Рыспай Абдыкадыровдун 90 жылдыгына карата ушул теле сынак болду эле жакында. Ошол теле сынакта областтан республикага өтүп, республикадан финалга чыгып, анан финалдан гала концертке өттүк. Кудай буйруса, ошо Рыспай Абдыкадыровдун наамындагы лауреаты болгон турабыз. Бул дагы биздин ушул топтогу апалардын зор эмгеги деп эсептейм. Бардык карыларды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Жергебизде тынчтык болсун. Карылардын эле негизги максаты ошол тынчтык болсо экен, жергебизде ынтымак болсо экен, мамлекетибиз өсүп-өнүгүп, ошо келечекке жакшынакай бир багыт берилсе экен деп ойлойбуз. Мына ошо келечегибиздин урпактарына кыргыз элибиздин каада салтын, үрп-адатын, руханий маданиятын унутпаган мыкты жаштарыбыз болсо экен деп тилейбиз. Бардык кары аталарды, апаларды, тайэне таяталарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Пробация органынын баш катчысы болуп эмгектенем. Пробация деген эмне? Пробация деген бул соттолгон адамдарга социалдык жактан жардам көрсөтүү. Социалдык жактан жардам көрсөтүү деген бул алардын жашоо шартын, турмуш тиричилигин изилдеп, ошолорго кандай себептен ушундай кылмышка баргандыгы тууралуу изилдөө жүргүзгөндөн кийин ошолорго жетишпеген социалдык жактан көйгөйлүү шарттарын оңдоого, аларга жардам берүүгө, мисалы паспорт алып берүүгө, паспорту жок болсо, балдары жаш жетелек балдары болсо аларга пособие чектөөгө, пенсияга чыга элек болуп жатса, ошо пенсияга чыкканда жардам берүүгө, ушул сыяктуу социалдык жардамдарды берүүгө багытталган чоң бир институт деп эсептелинет да. Пробация органы уюшулганына аз эле болду. 19-жылдын сентябрынан баштап пробация органы иштеп жатат. Пробация органында азыркы убакта бизде 40тан ашык киши турат. Алардын ичинде аялдар бар, жаш жетелектер бар. Алардын баарына профилактикалык иштер жүргүзүлөт. Профилактикалык иштерди биз өзүбүз гана жүргүзбөйбүз. Балык шаардык жеке өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте жана Балык шаарындагы ички иштер бөлүмүнүн аймактык инспекторлору, жаш жетелек балдар менен иштеген инспекция, Балык шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы, ошо социалдык өнүгүү башкармалыгынын ичиндеги калктык кызмат менен камсыз кылуу бөлүмдөрү, ушулар менен чогуу бирдикте ушу биздин пробация органына каттоого турган кардарларга жардам беребиз. 1-октябрь карылардын күнү менен пробация органы дагы куттуктады. Карыларыбызга чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз, оорушпасын. Биздин өзүбүздүн кыргыздын менталитетинде деле бар, карыларды талаага таштабайбыз. Ошол жана карылар үйү дегендер жок болсун. Өлкөбүздө тынчтык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун, өлкөбүз гүлдөсүн, өссүн. Карыларга бардык жакшы нерселерди каалап кетем. Жергиликтүү бийликтин жетекчилери салтанатка кире албаган карылардын үйлөрүнө барып куттукташты. Улуумдун таалим тарбиясы бүгүн өзүнүн таасирин берип, келечекке жол көрсөтүп турат. Ошондуктан биз улууларга ар дайым ызаат, урмат, сый менен мамиле жасоого милдеттүүбүз. Далай азаматтар согушка аттанышып, далай кайтпай калышса, согуштан кайткандар шаарыбыздын өнүгүшүнө кароосу кетикче салымын кошту. Алардын сымдары эч качан унутулбайт. Карысы барыбыз бар. Ооба, эл-жери үчүн канын жанын аянбаган, жаштыгын, эли, жери, эркиндик жана бейкуттук, жаштардын келечек бактылуу жашоосу үчүн ардаган улуу адамдардын өмүрү кылымдарынын кайрында дагы элдин жүрөгүндө сактала бермекчи. Карыялар дагы узак жашап, карлыктын урмат сыйына таты беришине тилектешпиз. Я пришла к вам от имени мэра города Балыкчи поздравить с Днем пожилых.
Это вот вам от Мухаммада Балчинов Аманат Халубекович и 1000 сомов на мороженое, как он сказал. Не болейте, да, будьте здоровы.